Мына бүгүн аябай сонун погода болуп турат. Бул мына асмандан түшүп атат. Абада жүргөн, процессте жүргөн элементтин баары тең калий, кальций, фосфор деген элементтин баары ушул карда. Ушунун баары запасталат. Жалбыракты деген өрттөбөш керек да бул алмалардычы. Алмалардын жалбырагын өрттөбөш. Уш жерге калыш керек. Эгер ошол жерде сөл жан жашаса, ошол элементтик процесс жалбыракты кайра өзүнүн тамырына берет да. Ошондон анан могу биздин алмаларыбыз оюбуздагыдай өсөт. Ошол элементтин баары чыгат. Калий, кальций, фосфор деген элементтер. Азыр мына алмаларда жыт жок болуп атпайбы? Мына азыр ушулар ошол фосфор менен эме болуп атат, азыр уктап жатат. Абадан да жүрүп атат да, бирокчу буякта деген жана ар кандай оорулар, грипптик оорулар. Ошон үчүн ушуларга мүрөктүн суусун колдонобуз деп биз мына 3 түрлүү багытта чыгарабыз да бул мүрөк суунучу. Бул чилде өткөндөн кийин +10 градуска өтө баштаганда мүрөк сууну колдонуш керек. Колдон келсе, могу ичке жеринен бери чачыш керек да, мына агарып турбайбы? Могу жерде грипптик вирустар жүрүп атат да. Ушунун баарына тиги серый болуп түшүп калат. Негизи күзүндө да обработка кылыш керек болчу. Бирок мен аны кылган жокмун азыр. Атайын могу негизи общий жаратылышта кандай процесс болуп атат, ошону түшүнөйүн, билейин деп жасаган жокмун. Бирок жасап койсом, бул ошо кыштан сууктан сактайт, биринчи күндүн энергиясын сактайт. Мунун терилери биздин теридей эле болот. Сууктан бир ысыйт, температура түшөт, күн тиет. Ошондо бул биздин терибиздей болуп жарылып турат булар дагычы. Ошол кезде ошонун баарын жаап алат. Мүрөк суунун жана ботко суусуздап коебуз, экинчи отходу ушул эмеге кетет да, өсүмдүк бактарактарга кетет. Ушуну пленка создаваться этип алат. Ушуну чачыш керек, акташ керек. Топуракка канча жолу берсең дагы тойбойт. Мисалы, баарынан да өзгөчө карагатка. Ошону органикалык түрдө кылсак, химиясы жок, эчтеке химия, пестицидтер чачпай, табигый нерселерди колдонсок, бул мөмөбүз дагы сонун мөмө болот да. Биз келечекке таза жер жемиш калтырышыбыз керек, топурагыбызды таза сакташыбыз керек.